Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Теңнемелер системасы. Видеонун башында айта кетчү нерсе, эгерде сиздер сызыктуу теңнемелерди чыгарганды билбесеңиздер, бул видеону көрүштүн кажети жок. Себеби бул тема сызыктуу теңнемелерди чыгаруу менен тыгыз байланышта. Сызыктуу теңнемелерди түшүнүү үчүн описаниядагы ссылка аркылуу кириңиздер. Теңнемелер системасы деп бир канча теңнемелердин жыйындысын айтабыз. Мисалы 6x плюс y барабар 4, 3x минус y барабар минус 7. Теңнемелер системасын чыгаруунун көптөгөн методдору бар. Ордуна коюу жолу, кемитүү жолу, кошуу жолу, бөлүү жолу, матрицалык жол жана башка. Бүгүн биз бир гана ордуна коюу жолун үйрөнмөкчүбүз. Ордуна коюу жолунда алгач теңнемелердин бирин тандап алабыз. Мен бул теңнемеден экинчи теңнемени тандап алдым. Андан соң ушул теңнемеден бир өзгөрмөнү белгисиздеп тандап алабыз. Мисалы x'ти. Бирок y-ти деле тандап алсак болот болчу. Болгону мен x-ти тандап алдым. Демек, калганын баарын белгилүү деп түшүнөбүз. Эми калганын теңнемелердин кадамдары менен чыгарабыз. Эң алгачкы кадам кашаларды ачабыз. Бизде теңнемеде эч кандай кашалар жок. Демек, бул кадамды таштап кетебиз да кийинки кадамга өтөбүз. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. Теңнемеде бизде бүтүн болгондуктан бул кадамды да таштайбыз. Кийинки кадам белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Белгисиз сан бизде 3x, калганын баарын белгилүү сан деп түшүнөбүз. Демек 3x'ти сол жака топтойбуз, калганын оң жака топтойбуз. Эми окшош кошулуучуларды кошуп кемитебиз. Бизде окшош кошулуучулар жок, демек бул кадамды да таштайбыз. Кийинки кадам белгилүүнү белгисиздин коэффициентине бөлөбүз. Ошондо x барабар y минус 7 бөлүнгөн 3. X'ти таап алдык. Эми ушул x'тин маанисин биринчи теңнемеге алып келип коебуз. Ошондо 6 кашанын ичине x'тин маанисин жазабыз. Y минус 7 бөлүнгөн 3. Кошулган y барабар 4. Калганын көчүрүп жаздык. Эми бул кадимки сызыктуу теңнеме болуп калды. Эми муну теңнемелердин кадамдары менен чыгарабыз. Эң алгач кашаларды ачабыз. Кашаны ачканда 6 менен 3 кыскарат. 6га 2ден 3кө 1ден тиет. 2-ни y көбөйтөбүз, 2y болот. 2-ни 7-ге көбөйтөбүз, 14 болот. Ал эми калгандарын көчүрүп жазабыз. Теңнеме бүтүн болуп калды. Демек, жалпы бөлүмгө келтирбейбиз. Кийинки кадамга өтөбүз. Кийинки кадам белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Ошондо 2y плюс y барабар 14 плюс 4. Окшош кошулуучуларды кошуп кемитебиз. Анда 2y y кошсок 3y барабар 18 болот. Белгилүүнү белгисиздин коэффициентине бөлөбүз. Башкача айтканда 18-ди 6га бөлөбүз. Y барабар 6 болот. Биз y-тин сандык маанисин таптык. Ал эми x-тин сандык маанисин азырынча белгисиз. Аны табуу үчүн y-тин маанисин бул жака алып келип коебуз. Анда x барабар 6 минус 7 бөлүнгөн 3 барабар минус 3төн 1. Эми жообун тегерек кашага жазабыз. Алгач x-тин маанисин, андан соң y-тин маанисин жазабыз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.